Biz өрткө сигнал болгондо биз биринчи эле чыгабыз, бул жерге отурабыз. 8 жылдан бери жалын менен кармашып келген Бексултан Абдукадыров Жалал Абад шаарындагы номер 20 өрткө каршы кызматында иштеп келет. Башында катардагы өрт өчүргүч болуп эмгектенсе, акыркы 1 жылдан бери кароол башчылыгын жетектейт. Негизги милдетибиз өрт болгон жерге тез жетип, аны өчүрүп калуу дейт каарманыбыз. Биздин максат биринчи өрт болгон жерге тезден жетип баруу. Анан бул жерде баратканда эле бул жерде аппарат бар. Аппаратты могу жерден ушу жерден эле сразу кийебиз. Буну жабабыз, анан кийин бунун маскасы бар. Ошо дем алуучу. Буну жаныбызга алып алабыз. Ал жерде түтүн көп болуп, дем алууга аргасыз болгондо ушуну тагып аппарат менен кирип барабыз. Бексултан албыттанган өрт чыккан жерлердин бир тобуна катышкан. Алардын бири жакында эле шаар ичиндеги көп кабаттуу үйүндө чыккан өрттү өчүрүүдө болгон. Ал жерде тургундарды сыртка алып чыгып, 3 студент кыздын өмүрүн сактап калышкан. Эң эле жүрөгүм ооруткан мезгил 2 айлык наристени ошо кызмат учурунда өрт иске уланып калганда алып чыкканбыз. Ошондо мен жүрөгүм катуу ооруган. Андан ошо бизде максат болгон ошо куткарып калайлы деп, тилекке каршы каза болуп калган экен. Бексултан бул 1 жылдан бери кароол башчылык кызматта иштеп келатат. Өзүнүн мыкты баягы даярдыгы менен кызматын жогорку деңгээлде алып барып атат. Ошондой эле мына бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан дагы биздин ушу өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрүнө ушу министрликте негизи жаңы техникалар берип, бул биздин ишибиздин дагы жеңилдетилгенине шарттар көп түзүлүп атат. Ар бир адам өз үйүндө кайдыгерликке жол бербей өрттүн алдын алса болот. Аманатчанды тобойкелге салбай үй бүлөсүн да, үй мүлкүн да сактап калуу ар бир адамдын өзүнүн колунда дейт куткаруучулар. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.